айланасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Бириңиздердин агаңыздар болсо, бириңиздердин уулуңуздар, бириңиздердин байкеңиздер, бириңиздердин иниңиздер. Ушул Ташкөмүр шаарынан Садака биримдигинин төрагасы, өзүбүздүн агабыз, урматтуу доктор Дүрпөдө Койчабулар менен Максатбек Үндөш агабызга төрагага кол чабыңыздар, урматтуу доктор Максат агабыз келсин. Дагы бир жолу ассаламу алейкум Ташкөмүрлүк туугандар, жана алыстан келген конокторубуз. Ушу бир 5 мүнөткө көңүл буруп турсаңар, анан калганын улантып беребиз. Рахмат. Ушул кичинекей бир мындай өзүбүздүн ушу 1 жылдан бери кылып келаткан мээнеттер, кайсыл себептер менен түзүлгөн бул. Ушул жерде себепкер балдар бар арабызда. Алардын атын азыр бир астайын айтып кетем. Ушу биз эң биринчи түзүлгөндө бул биздин Ташкөмүрдө азыркы эң катуу чоң көйгөй бул гепатит деген оору болгон да, себепкер болгонбуз. Ушул себеп менен ачылган Садака биримдиги. Азыр көпчүлүгүбүздүн бир туугандарыбыз, жана тууган туушкандарыбыз, алыстагы ушу алыскы туугандарыбыздагы көп жерде мындай оору ушундай биздин Ташкөмүрдүн акыбалы өтө оор да. Ошол себеп менен биз ушинтип 1 жылдан бери биригип келатабыз да. Биз күнүгө эле ар дайым ушул силер менен бир связдабыз, бир группадабыз мынакей. Ушундай деңгээлге жеткизген бул биздин ынтымагыбыз биринчиден. Рахмат силерге, ушунчалык бир туугандай болуп, Ташкөмүрлүктөр алыста болсоктагы бири-бирибиздин акыбалыбызды сурап, бири-бирибизге ар дайым ушу сиз, биз деп ушу группаларда создавать этип, ушинтип ынтымакты күчөтүп атканыбызга мен абдан ыраазымын да. Ушу биздин ага, инилер, эжелер, карындаштар, ушу мына бүгүнкү чогулуп отурганыбыз бул бизге биринчи бакыт. Анткени бул Ташкөмүрлүктөр бири-бирин көргөнүбүз 20 жылдан бери, 10 жылдан бери. Жада калса 5 күн көрүшпөй калган адамдар болуп калышы мүмкүн арабызда. Анткени алар деле бири-бирин сагынып, ушу жерде отуруп, көңүл бөлүшүп, бири-бири менен ынтымактуу отуруп, ушу бир наамды чогуу бөлүп жешип, ушул кыскасы көп сөз сүйлөйт элем, азыр бир жарым саат сүйлөсөм жадатты берем, ошон үчүн кыска-кыска айтып кетейин. Мынакей ушул Ташкөмүр Садака биримдигинин эң биринчи создавать эткен группаларды бизди чакырып ынтымакка үгүттөгөн балдар ушул жерде отурат. Эң аябай мындай ошолордун себеби менен биз ушу 1 жылдан бери чогуу түртүп келатабыз алдыга. Кубаталы Барсанаев деген балалар ушуга кол чаап койгула. Ошол менен бирге Элназар Суверкулов деген балалар. Арабызда ошол балдар программа түзүшүп, ошол балдардын программасы менен, ошол балдардын ою менен ушу чогуу келатабыз. Анан ушу ага инилер, силерге абдан ыраазыбыз. Мына бүгүн многу бизге аябай кубанычтуу күндөр болуп атат. Анткени буну биз мыйзамдаштырдык да. Биз закондуу түрдө болдук. Ташкөмүр Садака биримдиги. Кайсыл жерге барсак дагы, кайсыл элге кайрылсак дагы биз жөнөкөй адам эмеспиз. Биз деген уже бир мамлекет болуп калдык.
кыскасы мындай ичи мамлекетпиз. Ошондо биздин келе жаткан алда койгон максаттарыбыз, алда койгон иштерибиз Кудай буйрса оңунан жана жакшы жагына чечилет деп ойлойм. Анан дагы биз ушу балдар менен биздин өзүбүздүн ушу кеңеш деген биздин өзүбүздүн бир ушунча балдардын астында бир 7-8 балабыз бар. Азырга чейин ушу чогуу келе атабыз. Анан мындан ары дагы чогуу деле болобуз деп ойлойбуз, чарчабасак деп. Бара-бара адам баласы чарчайт экен. Постоянно эле жүрө бербейт экен да. Анан ушул келечекте мен да ойлоп атам, ушу жакынкы араларда, может быть, жаш балдарга, жаш биздин өзүбүздүн таш көмүрлүк, жаш мындай күчтүү, алдуу, жакшы балдар болсо, Кудай буйрса кеңешке келип кошулуп, биз менен чогуу болуп, үйрөнүп, эмне иштерим, эмне кылган иштердин бардыгын мына конт коюп, бардыгыбыз көңүл бөлүп, ушул балдар үйрөнөт. Келип кошулуңуздар. Ушу жетүүбүз эле кыймылдап жүрө бербей, ушу расширять этсек кругтучу, аксакалдардан келгиле кызыккандар, могу биздин аял кишилер, кыздар, эжелер эч качан нар жакты, башка жак менен эле түшүндүрбөй бири-бирибизге. Биримдикти, ынтымакты жана адамгерчиликти бири-бирибизге түшүндүргөнү аракет кылалы. Кыскасы азыр ушул бизде баягы мыйзамдаштырылгандан кийин өзүбүздүн печать келди да. Азыр биз ошол печать менен бардыгыбыз сунушубузду бири-бирибизге бир 100 сом, 200 сом бер, 300 сом чогултайлы деп жүрө бербей ушул аракетти кылдык. Биз ушул мамлекет менен, ушу элдер менен ынтымагыбызды эле күчөтүп турсак, биз мамлекет менен ушу жетим жесир, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ушу өкмөт тарабынан жардам берген аракет кылабыз да. Мындан ары Кудай буйрса бөлүнбөй чачырабай кете берсек, биздин ошол жакында кичинекей койгон бир пландарыбыз бар, максатыбыз бар, ошол нерсеге жетебиз деп ойлойбуз. Ушу гепатит оорусунан биз ушу чоң мамлекеттерге кайрылгыбыз келип атат да. Ошондой эле жакынкы биздин өзүбүздүн жаныбызда турган Чеченстандын жанагы Рамзан Кадыровго биз ушинтип кайрылып кеткибиз келип атат да. Жок дегенде ушул мамлекет тарабынан жардам баягы сураган биз барып суразак, мамлекеттен бюджет аз болгондуктан ушу боору ооругандарга эч кандай мындай жардам көрсөтө албай атат да. Мына келе атабыз какшап ушинтип эле чогулткула бир жок дегенде бир боору ооруганды тиги эмеге жөнөтөйлү, бул жака жөнөтөйлү деп ошол вакцина деген нерсе бар. Ушул бир туугандарыбыздарга таш көмүргө келип атат 110, 150 штук, 200 штук, 300 штук келип атат да. Ошол вакцинаны тууган уруктарга сайдыртып, эгерде биз ушу ооруп алсак дагы ошону прививка катары сайдыртып алсак, ошол кийинки келечектеги наристелерибизди сактап калалы да. Ушул биздин максатыбыз. Кудай буйрса ушул Рамзанга бара турган болсок, письменный түрдө документти көтөрүп, если бизди кабыл ала турган болсо, ошол жака барып, ошолдон бир жок дегенде бир каражат сурап, же бир вакцинаны кайрып келебизби шаарыбызга, жок дегенде 30 000 калкка, хотя бы жок дегенде бир 15 000 штук вакцина алып келгенге бир аракет кылып атабыз. Азырдагы кичине мындай болуп калыптыр. Таш көмүрдө мына ушу садака биримдигинин негизинде многу офис ачылды да, официальный офис ачылды. Малабеков Талай деген ачты. Ошонун кабинети бар экен. Ошол бир туугандарыбызга чалып, барып катталыңыздар деп, жок дегенде ошол таш көмүрдө болсо дагы өзүнүн жергиликтүү местный адамдарыбыз ошо шаарга чыкпаган ата энелерибизди, ага энелерибиздин бардыгын ошол жака каттатсак,
бардығыбыздың ынтымағыбызды күчөтсөк мындан ары биз көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Рахмат. Келиңиздер эме, урматтуу коноктор, азыркы бул жака чыга турган биздин кадырлуу, сыйлуу, урматтуу конокторубуз ушул кыргыз элине эмес, ушу Москва жергесиндеги баардык Москвадагы кыргыздарыбызга аттын кашкасындай таанымал болуп калган агаларыбыз келип болуп турат, урматтуу коноктор. Ошондуктан мен бул жерге чакыра кетейин. Мындайча айтканда, барыңыздарга түшүнүктүүрөөк болуш үчүн экс-ген консулдун кызматкерлери асманда 5 жылдыз болсо Москвага биринчи келген 5 кыргыз деп коет, урматтуу коноктор. Арасында ошол кишилерибиз да бар, консулдар жана коомдук бирикмелердин төрагалары. Экс-ген консул Екатеринбург шаарынан келген Орозбаев Турдали Орозбаевич агабызды жана ошондой эле Алабука коомунун уюштуруучусу Ташбулатов Болот Нурмамбетович агабызды жана ошондой эле Каракол коомунун жетекчиси Жаанбаев Бакыт Ташбекович агабызды жана ошондой эле Сузак коомунун жетекчиси Искендеров Канат Искендерович агабызды, Аксы коомунун жетекчиси Шотонов Шамшар Мамашевич агабызды жана ошондой эле Чаткал коомунун негиздөөчүсү Эрназаров Талантбек Камгоргонович агабызды, Токтогул коомунан келген Надиев Нуржан Алмазбекович агабызды жана ошондой эле Токтогул коомунун негиздөөчүсү Нурлан Нурдинович агаларыбызга кол жаап коюңуздар. Келиңиздер бизден. Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкөмүрлүк жердештер, туугандар. Жана ошо Ташкөмүр шаарынан келген конокторубуз, Ташкөмүр шаарынын мэри, вице-мэри, депутаттар, сиздерге чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби ушу Кыргызстандан ушул жерге жердештериңиздер менен жолугуп, кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер болсо ошолорду кеңешип, колдон келсе жардам берейин деп ушундай убактыңарды бөлүп келгенге силерге биз рахмат айтышыбыз керек. Жана ошол жерде мына имамыбыз Ажака айтып кетти. Билимдик боюнча жакшы нерселерди айтты. Жараткан Аллах Таала айтат: кайсы жерде билимдик болсо, мен ошол жердемин дейт. Кайсы жерде бөлүнүп жаралса, мен ал жерде жокмун дейт. Жараткан Аллах Таала мына биригип отурасыздар. Бириккениңиздерге 1 жыл болуптур. Жараткан Алла сиздер менен. Жараткан Аллах Таала бар жерде рызкы, дөөлөт бар, эйиз, береке бар, ынтымакчылык бар. Ошон үчүн туугандар, мына уюшулганыңарга 1 жыл болуптур. Юбилейиңер менен куттуктайбыз. Мындан ары да бир болгула, ынтымакта болгула. Биз Кыргызстандан мына чет мамлекетке чыгып кеткен Кыргызстан жарандары колдорунан иш келген, илим, билимдүү, ишке жарактуу, четке чыгышка дагы мындай жөндөмү бар жигиттер, кыз келиндер баарыбыз азыр талаада жүрөбүз. Кыргызстанда негизинен калгандар аксакалдар, жаш балдар. Бул жерден депортация болуп кеткендер,
паспортун жоготуп жүргендер ушундайлар эле калды, калганын баары талаада жүрөбүз. Ушу талаада жүргөнүбүздөн кийин жараткан Аллахтан ибадат кылып, Аллах Тааладан жакшы сурасаңар, батаңар кабыл боло турган мезгил да. Себеби мусафирдин батасын Аллах Тааланын уадасы бар. Сөзсүз батасын кабыл кылам деген. Ошондуктан таза жүрүп, жараткан Кудайдан жалынып сурап дуа кылсак, дуабыз кабыл боло турган, бизге ушундай сыноо берип атат тургандар. Бардыгы эле чыгып кете албайт. Ошон үчүн талаада жүрөбүз, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди көргөндө ынтымак, бир туугандай учурашып, ушундай ынтымак болойлу. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызга рызкы, дөөлөт, пейиз, береке берсин. Кыргыз элибиз дагы бир өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Мен буга толук ишенем. Себеби Советтер Союзунун кезинде мечиттерге барсаңыз, жума күнү бир 50ге жетпеген адам болчу Бишкекте. Фрунзе кезде. Азыр Кыргызстандагы бардык мечиттерге жума күндөрү барсаңыздар адам батпайт. Бизге рызкы, дөөлөт келди. Жараткан Аллах Таала көрүп турат. Ошондуктан биздин кыргыз элибиз өнөт, өсөт деген ишеничибиз, толук ишеничибиз бар. Рахмат туугандар, ийгилик болсун, бактылуу болуңуздар. Урматтуу коноктор, биринчиден Ташкы Өмүр шаарынын жетекчилерине рахматыбызды айталы. Алар ушу элибиз, биздин жердештерибизде ушул жерге атайын көңүлүн буруп, элдин улу деген ушулар болот. Келип ушу силер менен аралашып жүргөнүнө аларга бир рахмат айтып коелу, анан бир кол чаап коелу. Бул деле баягы элдин башында жүрүшөт. Мен да Алабука коомунун жетекчиси болом. Биздин да ушундай ынтымагыбыз бар. Биз мына Жалал Абад регионунун ушул жерде баары жетекчилер турат. Биз да ушул майрамыңыздар менен, 1 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерге бардык жакшылыктарды, главный ушул жерде аман эсен болуп, тиги жакта ата энебиз күтүп атат, бир туугандар күтүп атат. Анча-мынча бул жакта ойлоно турган нерсе да, өзүңөр деле ойлогой, мен ушуга чакырат элем да. Тиякта ушу ата энебизди ойлоп, жок ушул максат менен келдим беле, ушул максат менен кетейин деген эле ушундай ойдун тегерегинде ошол максатка жеткидей болуп жүрөлү да, аман эсен. Ошо барыңыздарга жакшылык, амандык, бүгүнкү майрамыңыздар менен аябай кубанып атабыз. Биздин арабызда мына максат деген сиздердин жетекчиңиздер бар. Максат өзү элдин башында, өзүнүн биздин арабызда да сөзү ордунда, сөзү бар жигит. Максат, сен да бүгүн мына 1 жыл болуптур, сен да майрамың менен, ушу элиң менен жаркырап ушул жерде олтурасың. Сага да чын ден соолук, аман эсен бол иним. Биз сени мененбиз мына Жалал Абадтын региону ушинтип ынтымакташып, ушулардын ар бирөөнүн артында ушундай элибиз бар, Кудайым буйрса, кыргыз элибиз баарыбыз биргебиз деген чоң үмүттө турабыз. Ошол жердештер, Ташкы Өмүрлүк туугандар, аман эсен болгула. Рахмат. Ташкы Өмүрлүк туугандар, мына 1 жыл болуптур маарекеңиздерге. Сиздерди куттуктайбыз. Кол чапканда биринчи иретте өзүңүздөргө чаап коюңуздар. Анткени 1 жыл мурун эстеп көрүңүздөр канча адам болуп отурганыңыздар. Мына бүгүн силердин майрамыңар, силердин жетишкендигиңер. Ошон үчүн сиздерди куттуктайбыз. Өзүңүздөр кол чаап коюңуздар. Бул биримдик, силердин жетишкендигиңер. Силерди көрүп биз да сыймыктанып атабыз. Анткени биз дагы Токтогул коомун түзгөндө убагында биз дагы аз болчук. Кудай шүгүр көрсө элди ынтымакка чакырсаң, өзүбүздүн боорукелдүү келечекти ойлогон элибиз бар. Ошон үчүн канат сенин элиңи өзүңү да куттап кетемин. Бир болгула, бар болгула максат. Алдыңардагы дагы көптөгөн пландар бар. Анткени Токтогул мына биздин жаңы төрагабыз. Мен экс болуп калганмын, бирок кичине айтып коеюн дегеним, бизде 2 жылдык маареке өткөн жакында элечи. Силер дагы ошо 2 жылдык өткүлө. Андан алдында да ынтымагыңар болсун, дагы көптөгөн пландарга жетишкиле. Ошон үчүн ийгилик сиздерге.
Анда эмесе эми баягы баарыбыз эле кошулабыз, жигиттер айтып атат, эми белекти тапшырып коелу, максат катуураак кол чаап, максат жетекчиңерди бул жакка чакырып алалы. Катуураак. Мате, мына сен biraz комментарий берип кетесиң. Кетейин, а? Бул жерде биз ушуну тандадык. Ушундай кылычтай курч болуп, калкандай элиңи коргоп, кылычтай курч болуп, мына ушундай болуп элиңе кызмат кыла бер, а? Иним, давай, бардык жакшылыктар каалайм. Урматтуу коноктор, мен biraz аксакал тааныштырып коеюн, а? Биздин экс ген консул Екатеринбургда иштеген, көп жерде эмгектери зор ушул Турдалиев Орозбаевич азыр ушул таш көмүрдүн активисттерине өзүбүздүн ушу таш көмүрдүн ардак грамоталарын тапшырып коелу. Анда эмесе таш көмүр шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана акча каражатына муктаж болгон ооруларга жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн Санкт-Петербургдагы биздин жарандарга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Санкт-Петербургдагы биздин жарандарыбыз. Кимдер алар? Аты жөнү? Манарбек экен. Манарбек деген жигит экен. Катуураак кол чаап. Панарбек, катуураак кол чаап койгула. Бул жака. Панарбек. Дагы ыраазычылык кат таш көмүр шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана акча каражатына муктаж болгон ооруларга жакындан жардам көрсөтүү үчүн бул ардак грамотаны 1994-жылы туулган атуулдарга 94-жылкылар. Катуураак колдоп турабыз, кол чаап. Бул да ийгилик, жетишкендик азаматтар. Дагы эле ушул ыраазычылык кат таш көмүр шаарындагы мүмкүнчүлүгү жок чектелген муктаждыктарга жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн 97-жылкы туулган атуулдарга келгиле. 97-жылкы жигиттер 97-жылкылардан барбы? Бирөө чыгып кой, алып кой. 97-ci, 1997-ci жыл. Алып көрбейсиңби? Бирөө алып кой. Алып көрсөң берип коюптур. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областына караштуу Таш көмүр садака биримдигинин атынан ыраазычылыкка дагы эле 93-жылкы туулган атуулдарга 93. Катуураак колдоп турабыз. Рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге дагы. Алла разы болсун.
аяк кеченин аягы болуп кетип атат. Азыр ушинтип бири-бирибизди укпай калып, ушинтип коюп кетип калабыз да. Анан дагы эле баягы бүгүн кече бүттү го, эртең эмнеге кошулмак элем деген садакага эмнеге кошулат элем дегендер да туугандарыбыз бар болду. Бул жайында өткөзгөн курултайда. Азыр эмне таш көмүрлүк туугандар, ушу биздин 10 айда кылган кызматыбыз, 10 айда ушу биргеликте кошкон салымыңар 1.672.467 сом 50 тиын болуптур. Азыр ошол кыскасы биздин чогулткан акча, каражат кайсыл жакка жумшалган, эмне ишке биз сарптаганбыз, кимдерге берилген, ошонун бардык ушул кеңештин мүчөлөрү толуктап айтып кетет силерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жерлештер, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу Ташкөмүр садака биримдигине салымыңарды кошуп, ар кандай жакшы иштерге себепкер болуп атканыңыздардан Алла ыраазы болсун сиздерден. Бир аз кичине үнүм тамагым ооруганына байланыштуу интип болуп атат. Анан кичине катачылык кетсе кечирим сурайм алдын ала. Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ташкөмүр садака биримдигинин общий максат акебиз айтып кеткендей, ушу бир жылдык мааракезине келген бардык жерлештерге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Ушу бир сыра сиздерге бир жылдын ичинде болгон бардык отчетту тапшырып кетели дегенбиз. Бир жылда ошо 1.672.467 сом рубль экөө аралашып ошончо чогулган. Эми ушул 1.672.467 сомдун кайсынысы кайсыл жак иштеткенин азыр кененирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Урматтуу меймандар, бир жылдык отчетту берип атабыз, жакшылап угуп коюңуздарчы, суранабыз. Эшикке чыгып бири-бириңер менен сүйлөшүп, көптөн бери көрүшпөсөңөр, отчетту балдар атайын даярдашты. Суранабыз, угуп коюңуздар, тынчсыз. Рахмат Алшык. Ушул бир жылда 1.672.467 сомдун биз бул Ташкөмүр садака бириминен ушундай ниет кылганбыз, 3 направленияга жумшайбыз деп. Биринчи направлениясы ушу ооруп аткан, жардамга муктаждуу болгон жердештерибизге, экинчиси мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз үй бүлөлөргө дагы ошол жакка жумшайбыз деп. Үчүнчүсү бул өзүбүздүн Ташкөмүр шаарына, Ташкөмүрлүк жердештерибизге баардыгына ушу жакшы сооптуу иштер боло турган жакка жумшайбыз деп дагы ниет кылганбыз. Алхамдулилла бүгүнкү күндө ошол иштерди аткарганга аракет кылып кетип атабыз. Эми ошонун 924.916.000 сом рубль менен Ташкөмүр шаарына жумшалды. Ташкөмүр шаарынын именно ушу баардык Ташкөмүр жердештерди колдонулуп турган бир жакшы сооптуу иштерине жумшаганбыз. Ошонун айта кетсек, бисмиллада биринчисинде эле 53.593 сомуна Ташкөмүр шаарга 225 түп тал теректерди эккенбиз. 6 жерине суу чыгарганбыз, 2 жерине скамейка курдуруп бергенбиз. Алдан кийин дагы 46.220 сомуна скамейка куруп бергенбиз 46 жерге. Северныйдын поликлиникасына, мосттон киребиш жерине, киргенден кийинки жерине, поворотуна. Алдан кийин больницанын астына кылып бергенбиз урнасы менен. Калгандарын микрорайон көчөсүнүн домдорунун скамейкаларын реставрация кылганбыз. Алдан кийин табут куруп бергенбиз. 3 табут 26.005 сомго курулган 3 комплект. Бул 3 комплект
3 комплектин биринчиси маркумду жууп отурганы, экинчиси маркумду акыркы сапарга узата отурганы, үчүнчүсү ушу көрдү мүрдөнү казып атканда ушу жамгырлардан, карлардан тозуп туруш үчүн ушундай как беседка катары кылып курганбыз, жан чачындан тозуп турган, чтобы каскандарга удобно болуш үчүн ушундайдан 3 комплект курулган. Алдан кийин урна, Ташкөмүр шаарынын урна жасап бергенбиз. 50 штук урна жасалган, 36.458 сомго. Алдан кийин маданият үйүнө, Ташкөмүр шаарынын ДКга 5 беседка кылып бергенбиз. Кадимгидей ошо жамгырдан тозуп турган, кардан тозуп турган ушундай беседка алып бергенбиз. 5 беседкага общий 45.450 сом жумшалган. И Ташкөмүр шаарынын центральный мечитине бир заманбаптуу пылесос алып бергенбиз. 19.818 сомго. Ташкөмүр шаарынын центральный мечитине. Алдан кийин Ташкөмүр шаарынын сейил багына, паркка детский площадка кылып бергенбиз. Балдар аянтчасын. Ошого общий 602.372 сом жумшалды. Алдан кийин ифтарлык кылып бергенбиз. 75.000 сомго. Алдан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген жердештерге инструмент алып бергенбиз. Ошолорго 20.000 рубль иштетилген. И калганы 747.551 рубль сом менен аралашып 111.000 муктаждуу жердештерибизге таркатылган. Бунун ичинде оорулуулар бар, аскан сүйбүлөлөр бар, жардамга муктаждуу жердештерибиздер да бар, бардыгы бар. Ушунун бардыгына общий 1.672.467 рубль иштетилди. И кичине өз оюмду айта кетейин, Максат аке. Ташкөмүр шаарына эмне себептен Ташкөмүрдүн өзүнө бир аз көбүрөөк жумшалган. Анткени мен өзүм кулагым менен уккам, имамыбыз Мурат экебиз көп жолу айткан, колуңардан келсе садака жакшылыкты наразы кылбагыла, садакаңар уланып тура турган жумуштарды көбүрөөк кылгыла деп айткан, уккан да. Бир эмес көп жолу айткан. Ошол сценарийли эми азыр могу элементарно могу маданият үйүнүн астына беседка кылып бердик да. Бунун кандай жакшылыктары бар? Буну биз гордо айта алабыз. Биз Ташкөмүр сада биримдиги деген ушундай ынтымактуу адамдарбыз, ушуларды кылдык. Мынакеде кимибиз, тууганыбыз келеби, агабыз келеби, инибиз келеби, гордо айта алабыз. Биз Ташкөмүрлүктөр депчи, ушинтип куруп бердик деп. Анткени бунун кандай жакшы жактары бар? Анткени ал жерге ар түрдүү адамдар отуруп кетет. Жамгырда, карда, алхамдулилла ушундай ниеттебиз, сообу бизге тийберет деген ниеттебиз. Ар бир 1 сомбу, 10 сом, 5 сом кошкон адамдардын бардыгына деген ниеттебиз. Ошол эми Максат Ондашевичке сөз берейин. Азыр Кудай буйрса мынаке биздин шаардын мэри турат. Биз ушу кайрылганбыз. Могу күзүндө барганда бир сунуш киргиздим эле. Бизде обыкновенный могу резиновый асфальт деген бар. Могу жерде көп жерде силер детский площадкаларда жана ойногон жерлерде көрүп турасыңар, наверное, резиновый асфальт. Ошону дробить эте турган бир станок бар да. Ошонун минимальный ценасы 700.000 сом экен. Ал Кытайдан алынат экен. Ошону установка кылып кала турган болсок биз, Кудай буйрса, ушул биздин багы иштен камсыз боло турган 5 үй бүлө жок дегенде, же бир 6-7 адам иш менен камсыз болот. Мынтип багы биз садака берип жүрүп, аларды көтөрө турган болсок, мисалы үчүн жардам берип, алар өзүнүн ишин өзү камсыз кылып, уже мындан ары иштей башташат. Ошондой мини завод ачыш керек болот да. Кудай буйрса биздин ошо мэр декабрь айында акырында отчетто киргизе турган болду. Ошол станокту депутаттар колдоп берсе, ошол станокту алып установка кылганы аракет кылабыз, Кудай калса. Азыр сөз
Анау печать жөнүндө калып калыптыр да. Бир кыскасы биздин ушул печать маселеси аябай көйгөйлүү болчу да. Мына кече жакында бир Кызыл Алмадан бир бала ошо өтүп кетти. Ошону биз эмеге бара албай, эч кимибиздин тилибиз өтпөй, кыскасы документ жок, биз эч ким эмес экенбиз да. Мына азыр печать болду, бастырып, ар кимдин башында кырсык деген нерсе бар. Мисалы үчүн ким бүгүн не болушун, же эртең эмне болушун эч ким билбейт. Бул жерден ошо груз 200 деген аябай бизде эң чоң көйгөйлүү маселе бар да. Ар кимди биз жөнөтүп, через кого-то биз ошо барып кайрылып, ушинтип жүрүп да темселепчи. Мына эми Кудай калса печать келип калды. Эми Кудай сактасын, бардыгыбыздын өмүрүбүз узун болсун. Ушу кыскасы шаарыбызга, мамлекетибизге, жерибизге аман эсен барып, бала чаканын астында ушу кыскасы ден соолукта бололу да. Эгерде биздин бирөө жабырыстын башыбызга туш келе турган болсо, ушул нерселерди биз өзүбүз өз жолубуз менен таш көпүрлүктөр эч кимге көз каранды болбой, ушу мындан ары любой жака кайрыла берет экенбиз да. Ошол биздин документ кыскасы жардам берет экен. Бир аз биздин алдыга койгон максаттарыбызды кичинеден түшүндүргөн аракет кыла кетели. Биздин аз алдыга койгон бир 15 максатыбыз бар эле. Булга чейинки ар бир кылынган ушундай очерет менен максат кое болуп туруп анан кылганбыз бардыгын иш жүзүндөчү. Бул кылган нерселерибиздин бардыгы по порядку кеткен. Ошондой эле азыркы кыла турган Кудай кааласа Алланын буйругу менен кылган аракет кылабыз. Если салымыңарды кошуп, постоянно бизди колдоп турсаңар, ушул нерселер болот. Буйруза акырындык менен түшүндүргөн аракет кылабыз, кыскача айтып кеткендечи. Анан бул жерден уже бул офисибиз бар эле, печать бар эле, мареке да бар эле, очереттечи, пландачы. Булар уже кылынып калды. Булар айтылбайт эми. Анан калганын буйруза Алтын акебизге сөздү беребиз. Алтын акебиз ушу билим жөнүндө кичине Ассаламу алейкум, жердештер. Мен ушу кичине билим жөнүндө айта кетейин дедим элем. Жарайт. Асылында ушул билим жөнүндө айта кетейин дедим элем. Себеп дегенде мүмкүн мен бу эжекенин баласы болгон үчүн мүмкүн ушу билимге кичине көбүрөөк көңүл бурам да. Эми билимди мен ойлойм, силер гана мен гана эмес, силер деле ошондой деп ойлойсуңар деп ойлойм. Себеп канчалык билимиң деңгээлиң чоң болсо, билим деген бул деген не только технический, гуманитарный жагы. Бул тилге деле аябай жардам берет да. Эмне дегенде орус тилин так билсең, же ошол эле чет тилин, английский, японский, любой башка тилди билсең, ошол мамлекетте өзүңдү көрсөтүп, ошол жерде өзүңдүн карьеранын ростун кылып, ошол жерде жакшы деңгээлге жетип, ошол эле биздин Ташкөмүргө салымыңды кошуп турсаң, кандай сонун нерсе. Эми өйдө мындай арка басты айтып бербестен баягы биздин деңгээлибиз на самом деле именно билим деңгээли төмөндөдү. Ошол жака көбүрөөк көңүл бурсак, бул билимдин артынан башка нерсенин баары келет да. Даже врачтар деп баягы жана айтып кеттик. Врачтарга чейин деле эгерде билими жок болсо, врачтардын деле деңгээли төмөнүрөөк болот да. Ошол эле врачтардын деле билими мектептен башталат. 1-класстан 11-класска чейинки алган билимиңе жараша андан кийин же 3кө жараштуу врач болосуң, же ошол эле водитель болосуң, же кандай болосуң. Ошон үчүн ушу билим жагына өзүбүздүн кичинекей жерибизге, Ташкөмүргө ушуга көбүрөөк көңүл буруш керек. Силерден сураныч бул кеңеш тобунда да айта кетерим, ушу именно мен билим жакка көбүрөөк көңүл бурсун деп айтайын дедим да. Анан дагы бир башка нерсе бар эле. Кошумча кылып кетейин. Ошол эле могу кеңеш тобуна дагы анан биздин бул жердеги Ташкөмүр жердештер мындай жагы бар да. Средняя Азия боюнча башка мамлекеттерге караганда биздин кыргыздарга жеңилдүүлүк аябай көп. Азыр көчөдө кенен басабыз. Бизге аябай оор документтерди кылыштын кереги жок. Башка калктагыларга караганда бизге жеңилдүүлүгү аябай эле жакшы кылып берген. Онун себепкерлерин айтпай эле коелу, бирок биз ошону дагы түшүнүшүбүз керекпиз. Биз азыр бөлөп кеткен жерде жүрөбүз, орустардын жеринде жүрөбүз. Ошон үчүн ушул орустардын жеринде дагы кичине болсо да өзүбүздү деле мына могул жерде биз азыр көппүз да.
азыр мына жерде 150-200 болсок, өзү биздин группаларда 400-500 кишибиз. Баардыгыбыз чогулуп деле кичинекей мындай акча кетпей турган нерселер деле бул жердеги орустарга деле кичине кээде өзүбүздүн жакшы жагыбызды дагы көрсөткөн аракет кылсак жакшы болот. Не только bizde көбүнчө эле телевизордон чыгат да, тиги кыргыз мындай кылыптыр, же сүзүп кетиптир, же мындай нерсе. Бир жакшы нерселерди азырынча уга элекпиз. Эми 1-2 болгон метродон түшүп туруп бир кыргызыбыз сактап калган андай нерселер болот. Бирок булар единичный случай болот. Но если мы вот так вот групповой болуп туруп көп жакшы нерселерди кылсак, эми мындай идеялар көп эле негизи. Бирок эми мына 1-2син айтып кеткенде, например, мен да кичине оору менен мындай байланышкан үчүн 52-нчи больница бар дегиле. Ошол жерде ноябрда кан тапшыруу болду. Бекер эле донор деп коет. Эгерде могул жерде 200 чогулуп барып туруп, эми ал 100 грамм кан эле. Бирок эгерде ошондой моундай бир коллективный барып туруп жардам көрсөтүп койсок, именно кыргыздар келиптир. 200 киши келип, же 2000 киши келип кан тапшырып кетти. Эми андан биз кемип калбайбыз да. Бирок биз кичине болсо дагы могул жердеги орустарга, ошол жердеги властька, же жок дегенде өзүбүздүн кыргыз атыбызды дагы жакшы жака бийигирээк деңгээлге көтөргөнү мүмкүнчүлүк болот эле. Ошого нерселер дагы бу жерде кеңеш тобуна да айта кетет элем, ошого да кичине көбүрөөк көңүл бурсак. Мындан биздин эч жерибиз кемип калбайт. Бирок өзүбүз эле баягы бул бөлөк бөтөн жерден акча таап атпайбызбы? Анын баардыгын топтойбуз да өзүбүздүн жерибизге жөнөтүп атабыз. Ушул жердеги жергиликтүү орустарга деле кичине эми ушу орус калкына деле, не только орус, эми ал канды деле мүмкүн өзүбүздүн эле мусулманга керек болуп калат. Ошол эле больницаларга бир жерде барып жатып атпайбызбы? То есть вот такие есть, анчамча орусча аралаштырып элем, капыл койсоңор. Вот такие есть немножечко мындай көп деле акчаны требовать этпеген иштер бар, бирок аны коллективно биздин башчылар баардыгы ушундай болуп туруп, топ келгиле, давайте по четвергам будем туда ездить. Или скажем, бизде, например, на экинчи таксисттерибиз бар. Могул жерде кемпир чалдар көп, орустарчы, которым можно просто у входа стоять, отвезти, скажем, ну, 5 километр, 10 километр ашаңга алып барып туруп, 1 саат күтүп, кайра уйнап келип койсоң, билесиңерби, алар кандай сол жерге сооп берет. Силер бул жерде кандай кылсаңар, ал жакта силердин ата энеңерге деле ошондой сооп кылышат. Если так взять. Ушул жактарына да кичине көбүрөөк көңүл буралы. Рахмат. Ташкөмүр. Мен Рыскулов Мелисбек, Ташкөмүр Садака биримдигинин кеңешинин мүчөсү болом, эң жашы мен. Астыга койгон пландарыбыздын бирин айтып кетейин. Бул турак жай биздечи. Могу мала имущий азыр үй бүлөлөр бар, ошолорго көбүнүн эле үйлөрү жок да. Баары эле квартирада турат, квартплата төлөшүп. Ошолорго биринчи очередь жардам беребиз дегенбиз. Анан Ташкөмүр шаарынын мэри айтып кетти, жаңы эле больницага келген больницага практикага келген студенттер, эжекелер, ошолор дагы квартирадан камсыз кылабыз деген ойдобуз. Мугалимдерди. Ошо буйруса Ташкөмүр шаарынын мэрин колдоп берсе, ошо квартираларды бизге өткүзүп берсе, ремонт кылып, квартира менен обеспечить этебиз да. Ошол биринчи планыбыз. Анан кийин дагы бир айта кетип турган бир план бар. Бул Ташкөмүр шаарына ажатканалар жок да. Бул аябай эле жаман болуп кеткен, эскилер бар. Ичине кирген болбойт дагы элечи. Ошолорго ар бир көчөгө бирден салсакпы деген ойлор бар да. Ар бир көчөнүн башына бирден салсак, кичине шаарыбыз таза болобу деген ойдобуз. Ошол планыбыз. Ушу ажатканага да кичине көңүл бура кетсек, бул мына айтылган абадан керектүү нерсе, анткени баардыгыңар билесиңер, биз эркектер билинбейт анчачы, особенно аял кишилер, эжелерибиз, карындаштарыбыз. Эми элестетип көрсөңөр, жок болсо каяка барышат, кандай немеде калышат. Булга абадан көңүл катуу буруп карашыбыз керек, колдон келсе кылышыбыз керек. Ошонун айынан дагы биздин көчөлөрүбүз булганып атат, жагымсыз жыттарга да кетип атат да. Рахмат. Урматтуу Ташкөмүрлүк жердештер, бүгүн чогулуп бизди бири-бирибизди колдоп келип отурган, Москвадагы иштеп жаткан жарандарга, алыстан келген Рахман
Алпаязович, Мурат Ажы, имам баштап келген делегациябызга, Санкт-Петербургтан келген туугандарыбызга чоң терең ыраазычылык билдиребиз и абдан кубанычтабыз. Мына ушинтип бизге биздин алдыга койгон максаттарыбызды угуп, ушинтип сиздердин келип отургандарыңызга, сиздердин колдооңуздар бизге чоң дем, күч берет да. Ошондо мындай алганда мындан нары биз только орусча айтканда разгоняемся. Второе дыхание открывается дегендей. Буюрса ошо алдыга койгон максаттардын бири бизде ошо Москва, Ташкөмүр шаарынын ичине тал теректерди отургузуу. Себеби дегенде бизде күн ысык болот. Себеби дегенде биз таш менен көмүрдүн үстүндө жашайбыз. Кышында шамалы да тозот. Анан ишкана өндүрүш, ошо рыноктун талабына жараша ача турган идеяларды буюрса ошол убакыт келгенде ошол рыноктун талабына жараша ишкананы ачууга койгон пландарыбыз, максаттарыбыз бар. Себеби дегенде бул биринчиден муктаждарга жумуш орундуктары менен камсыздайт. Жумушка деген бизде кыргызчылыкта дегенде буга таанышын коюп койдум, буну коюп койдум эмес. Биздин максат биринчи очередь ошол муктаждарды жумушка алып, ошолор үй бүлөсүн баксын деген максатта ошол нерселерди ойлоп жатабыз. Анан бир жагы ишканадан түшкөн каражат ошо биздин эле баягы жумушка чыга албаган муктаждарга, инвалидтерге жарайт. Жана Ташкөмүрдүн инфраструктурасына, социалдык жана проблема көйгөйлөрүнө кетет. Буюрса бардыгында жатканда прозрачно отчет берилет, видео отчет, письменный отчет бардыгы сиздерге берилип турат. Ошондуктан сиздердин колдооңуз болсо, секин ошол ишканаларды ачып алсак, биз буюрса уже көз каранды болуп жардам бергенге жетишебиз. Рахмат чоң. Бирок биз ошол деңгээлге жеткенге чейин сиздердин колдооңуздар керек. Рахмат. Рахмат, бир аз ушу жумуш жөнүндө дагы кичине кошумчалай кетейин. Ушу жумуш жөнүндө бул, например, бирөө жарым өзү чакан ишкана ачса, ал пайдасы бардыгы өзүнө калат да. Бул биз эч кимибизге бир тыйын калбайт. Бул аманат. Силердин берген каждый 1 сом 2 сомор чогултуруп биз ошого ишкана ачабыз деген планыбыз бар да. Ал ишкананы ачкандан кийин кандай кылабыз? Биз постоянно эле ушундай ойдо келип атабыз да, постоянно эле бизде стабилдүү акча чогулбайт. Эртеңки күнүбүздү эч кимибиз билбейбиз да. Ошого жараша да бир стабилдүү жумуш ачып койсок деген ниет болуп атат да. Анан бизде могул жерде жанагы Мелис айтып кеткендей, Мадаминаке айтып кетип атат, талдарда отуруш керек деп атат, үйлөрдү ремонт кылып бериш керек, мугалимдерди билим жөнүндө айтып берип, бирок булардын бардыгына көбүрөөк каражат кетет да. Анан постоянно эле ошо силерден акча чогулткула бербей, силерден жардам болушунча аны да чогултуп, жумуштан чогулган акчадан аны дагы садакага жумшаганычы. Ошондой жакшы жактары бар да. Биринчиден ошого азыр умтулуп атабыз, бир жеке мындай садака биримдигинен ишканасын ачайлы депчи. Бул абадан керектүү жумуш да. Анткени бул жактан да иштей албай баргандарыбыз бар Ташкөмүргө. Ташкөмүрдөн бир кичине акчага зар болуп кете албай жүргөндөр бар башка жакка. Ошолор деле бир аз убакытта иштеп, өзүнүн иштеген жаш акчасын алып дагы кеткеничи. Анан, тал теректер боюнча дагы биз баягы тал теректерди отургузганда, ошо Лиман-Алпидан почти мостко чейин отургузган да. Ошондо анча жарандарыбыз айткан, микрорайондон, Кызыл Алмадан, Северныйдан айтышканда, эмнеге биз жака отургузбайсыңар депчи.
эми буюрса бардык убактысы менен да эми Кудай кааласа бул ушул жылы келерде отурузуп отурган убакта Кызыл Алманын жердештер, Северныйдагы жердештер, микрорайондогу жердештер баардыгыңар чыгып жардамдашкан аракет кылгыла. Кудай кааласа иншаллах ошолорду отургузабыз. Ассаламу алейкум туугандар. Биздин алдыга койгон максаттардын дагы бири бул Ташкөмүр шаарыбыз үчүн ошондой эле спорт сүйүүчүлөрдүн дагы удобствосуна Кудай кааласа спорт залдарга ысык суу, муздак сууну камсыз кылайлы деп атабыз. Эмне үчүн дегенде биз спорт залдарыбыз бардыгыбызга эле мындай белгилүү спорт залдарыбызда условия жок да. Эгер ошол условияларды түзүп берсек, Кудай кааласа, сиздердин ушу бардыгыбыздын жардамыбыз менен да ысык суу, муздак суу, душевой кабиналар, Кудай кааласа, после тренировки да бардыгыбыз билебиз, после тренировка ушундай тердейбиз дагы. Баягы бизде азыр ошондой шарт жок болгон үчүн ошо боюнча эле кетип калабыз да. Вот ошол нерсенин айларынан дагы азыр өзүңүздөр билип атасыздар, мындай түшүнүксүз оорулар да көп пайда болуп калып атат. Эгер биз ошондой нерселерди кылып, Кудай кааласа, ишке ашырып алсак, ден соолугубуз дагы чың болот. И спортко баягы кызыккандар да көп болуп, жакшы болот эле да. Рахмат. Анан дагы бир планыбыз бул сүйүктүү биздин өзүбүздүн жашап келген шаарыбыздын эмелерине, кандай десем, көчөлөрүнө, освещение города, короче, мындай кыскача айтканда, освещение города. Ошол азыр өзүбүзгө белгилүү бардыгыбыз эле билебиз, Ташкөмүрдө мисалы күн кирди, кеч кирди, уже темно да, өтө эле темно көп жеринде. Колдон келсе ошол баягы биринчиден караңгы көчөлөргө баягы прожекторлорду орнотуп, же болбосо азыр столбаларды эле бизде баягы советтен калган эмелер бар да, хотя бы ошолорго лампочкаларды тагып, шаарыбыздын кечки жарыктыгын дагы камсыз кылабыз, Кудай кааласа. Рахмат чоң. Дагы бир аз кичине ушул немеге ысык суу, муздак сууга кичине кошумчалай кетели. Биринчиден дагы бир ниетибиз бар. Бул именно ушул азыр спорт залдардан баштайлы депчи, алдан кийин мектептерге өтөбүз буйрусачы. Бул спорт залдарга эмнеге биздин ушундай ниетибиз бар, ниет кылганбыз. Биринчиден адам гусулда чыгат, жуунуп даратта чыгат депчи. Биринчи ниетибиз ошолдо. Биринчи ниетибиз. Алдан кийин биздин ыймандуу балдарыбыз бар. Адам качан ыймандуу болмойчо, адам бири-бирине мээримдүү, ырайымдуу болбойт. Ошон үчүн анан каждый барып, ошо тренировкага барган бала жуунуп чыкса, ден соолугу бекем болот. А если ысык суу, муздак суу жок болсо, жуунбай чыкса, ал ден соолугун чыңдабай эле кайра өзүнө зыян алып келет. Кандай зыян алып келет? Бул именно кожа, дерматит кожа болот. Перчаткалерди билесиңер, боксерлор. Борецтер деле маттарды билет, жыттанат кадимкидейчи. Эми алдан кийин жуунбасаң болбойт. Могул жерге деле келгендерибиздин көбүбүз колдорубузду жуубай деле отургандарыбыз бар. Учурашабыз ал менен, тамак жейбиз, анан ичибизге кирет ал нерсечи. Ошолдон эң негизги себеби биринчиден ошо ден соолугун чыңдайм деп барган адам ошого дальше дагы чыңдалганы неме болгончу, жуунуп өзүн дагы дальше караган. А если жуунган жок болсо, ал кайра өзүнө зыян алып келет. Алдан сырткары үчүнчүсү ошо барган адамдын кызыкчылыгы да болот. Бизде азыр Ташкөмүрдөчү жаш балдарды билесиңер, бара отурган жери жок. Бир бурчта бар, бир жери тамеки чегип отурган, бирөө биякта клей жыттап отур, эмне болуп атат? Түшүнүксүз да. Спортко конкретно көңүл бурган эч ким жок. Неге? Условия жок. Бизде мына
биздин Ташкөмүр шаарынын спорттун азыр лицосу Эсенгелдиев Канек деген акебиз бар. Мына ошол акебиз бизге доказал, мына Ташкөмүрдүн лицосу, ташкөмүрлүктөр мындай, ташкөмүрлүктөр мындай деп биздин колдон келишинче көтөрүп атат да. Өзү деги эле бардыгыбыз билет болушубуз керек. Биз ташкөмүрлүктөрдүн туаза өзүнүн спортко жакындуу. Катуураак айтайлыбы? Болду. Все. Катуураак сүйлөдү. Ушуну спорт залдарга ысык суу, мыстак суу, душевой кабина деп сүйлөшкөнбүз. Булдан сырткары не то что спорт залдарга, кийин дальше мектептин спорт залдарына деген ниеттерибиз бар. Бул биринчи ниетибиз ушул адам барып жуунуп, даратта гусулда чыгат деген ниетте. Экинчиден адам өзүнүн ден соолугун чыңдайм деп барган балдардын ден соолугу бекем болуп чыгат. Не себептен анткени ал жерге барган адам жуунбай чыкса, уже ал жактан кожный дерматит мындайча айтканда. Ошол эле алдан сырткары дагы биздин молодежьтордун көбү азыркы убакытта спортко кызыккандар аз. Анткени көбү бир телефон чукулап ойноп аткан, бирөө бир жерде дагы жандай денде жана PlayStation дегендерди ойноп аткан, же бир жерде да бир ушта бирдеме болуп аткан. А именно барып кызык отурган жакшы спорт залдарыбыз жок. Ошол сыңары ошого өзүбүздүн Ташкөмүр шаарынын элдеринин ден соолугу бекем болуш үчүн атайын спортко көңүл бурайлы деген ниетте. Ошо спортторго көңүл салалы. Анан бул жерде освещение дегенибиз бар. Эми освещение бардыгыбыздын ата-энелерибиз Ташкөмүрдө бардыгыбыздыкычы. Может бул жактадыр, ата-энеси аяктуу болбосо балдары ошол жакта. Ошо балдарыбыздын, эжелерибиздин жана эле айтып кеткендей, ошо эжелерибиздин, апаларыбыздын безопасность болуш үчүн кичине болсо да бардык Алланын буйругу менен, бирок кечинде көчөлөрүбүз жарык болсо, эч кимибиз коркпой жүрө алабыз. Анткени мен мына элементарный өзүм чын эле нерсени айтып берейин, мен барганда кечинде көчөдөн өзүм жалгыз кетиштен корком. Анткени өтүп кетип атсам, нары жак көрүнбөйт, иттер үрөт го, мот арылдапчы. Кантип өтөсүң анан коркосуң. Освещение болуш керек деген ниеттебиз. Кудай кааласа ар бир көчөлөргө депчи. Эми алдан кийин ушул сейилбак деген ниетибиз бар. Бул сейилбак Кудай кааласа ушул же кайсыл жерде элдерибиз көп болгон жерде очередь менен буйрса кылып кетебиз. Паркты кылдык го, паркка, детский площадка. Ошондой эле Кызыл Алмадан, микрорайондон, Северныйдан ушинтип очередь менен секинен кылабыз буйрса иншалла. Алдан сырткары дагы ушундай ниетибиз бар. Колдон келип мүмкүнчүлүк болуп калса, больницалардын сырттарындагы скамейкаларды оңдоп бергени, больницанын ичинде деле кранттарын оңдоп бергени, ичиндеги бир комнатасын оңдоп бергени, совети берет буйрса иншалла. Кыскача айтып түшүндүрүп кетем. Алдан кийин ушу көчөдөгү жолдорду да оңдоп кетели деген. Даже жолдогу ташты алып койсоң бул садака деп атпайбы? Биз жолду оңдоп берсек, анткени баягы көчөлөрүбүз бар, кээ бирлер нонна аңырайып, нема сел агып кеткен да башка болгон ал жер сал ыңгайсыз болуп калат бизгечи. Ошондой жерлерди оңдоп берип койсок дагы совети берет деген ниетте. И дагы ушу көчөлөргө эле эми ар бир каждый керектүү жерлерине суу чыгаруу деген да планыбыз бар. Крант менен суу чыгарып, жайында бизде ызык болот, кетип атканда суу чыгып турса, ичип, бети кол жууп өтсөк дагы жакшы. Алдан сырткары эле ушундай суунун өтө көп пайдасы бар. Ошол. Эми ушунун баарын ошо Ташкөмүр садака берем дегенде кичинеден болсо да салымыңарды кошуп турсаңар, ушул айткан нерсебиздин баарын толук аткарганы Аллахым өзү насип кылсын. Рахмат.